Бул деген грек тилинде кулун деген сөз экен. Төбөт дегендире Тибет келинде. Ооба. Дөбөт дейт деп. Простой деген орустун сөзү. Бирок ошонун жупуну карапайым дегендей маанida колдонот. Ормон деген сөз, Ушунда кыргызда деле токой дегенди билдирген эле кыргыз түшүнгөн эле сөз болчу экен. Итало деген аялдары адам сыяктуу, эркектери ит баштуу өлкө болот экен. Аты италылар деп айтылат экен деген нерсе бул кыргыздын жомокторунда бар. Ал чырт деген сөз мисалы бул бенгал тилинен келген экен. Элдин көбү аны жанагы сиз айткандай космостон алынган бир текст катары эле көрүшөт да, ушуяң иште чечмеге берсеңиз. Же болбосо бакшы деп атабыз. Бакшы индиялыктардан кытайларга өтүп, кытайлыктардан бизге келди. Агай, бүгүн сиз менен эки теманы сүйлөшөлү деп атабыз. Сиз менен жанагы азыркы кеп кылып аткан сөз жасоо боюнча кеңири сүйлөшөлү, анан азыркы тартып аткан сериясы ошо Тыныстанов менен Сагынбайдын немеси жөнүндө бири-бирине карама каршы келип калышкан экен деп чыркылашып. Бирөө баягы эски кыргыз тилин алып жүрүүчүсү катары, бирөө жаңы жазма совет кыргыз тилинин негиздөөчүсү катары. Анан сиздин ошо сөздөрдүн сөз төркүнү өзүңүз айткандай изилдеп жүргөн киши катары ошо Сагынбайдын көп жаңы сөздөр киргизип, ал киши ошо көп жаңы сөздөрдү өзү жаратып, азыркы биз мурун которо албай жүргөн сөздөргө которуу колдонуп жүрөбүз. Мисалы үчүн акыра деген сөз, жырак. Ошол Сагынбайдын ошол ишмердиги жөнүндө айтып берсеңиз, жаңы сөздөрдү кошкону, кандай сөздөр жасаганы, ал канчалык туура болуп атат, колдоно берсек болобу дегендей. Эми биз баарыбыз билебиз, бул манасчылардын ичинен эң атактуусу, белгилүүсү, бизге жеткен эң акыркы манасчылардын үчөө бар. Бул Сагынбай Орозбак, Саякбай Каралаев, Жүсүп Мамай. Анан бул Сагынбай Орозбак жөнүндө айта турган болсок, бул киши биринчиден башка манасчылардан айырмаланып билимдүү киши болгон. Бул эски китептерди окуй билген киши болгон. Экинчиден бул киши Кыргызстандын баардык аймагын көргөн. Өзү Ысык көлдө туулган, жашаган, нарында турган, таласта жүргөн, чүйдө жүргөн. Жыянга барган. Кээ бир маалыматтар боюнча 3 жыл, кээ бир маалыматтар боюнча 6 жыл Анжеянда жүрүп манас айткан экен. Ушунун баардыгы бул кишинин баягы сөз байлыгынын, сөз курамынын абдан бай болушун шарттаган да. Анан бул киши баягы үйрөнгөн, билген сөздөрүн сөзсүз өзүнүн манасына кошо берген. Мына мисалы үчүн биздин азыркы тилде уй, бул байыркы түрк сөзү, байыркы тилибизде ушундай. Ут деп айтылат, кийин уй болуп өзгөргөн. Анан кээ бир окумчулардын айтымында бул шумерден келген сөз деп айтылат, анткени шумер тилинде дагы ушундай айтылат. Анан азыркы кыргыз түрк тилдеринин ичинен бизде анан алтайлыктардын тилинде гана уй деп айтылат. Башкаларында башкача. Биздин азай тилде уй. Бирок андан тышкары түштүк батыш диалектиде сыйыр деп айтылат. Башка диалектилерде инек деп да айтылат. Ушулардын баардыгы Сагынбайдын манасында бар. Мындан тышкары ал арабчадагы уйдун арабчасын деле азыр эсиме түшсө айтам. Ошол сөз да бар. Анан ушул жагынан алып карап келгенде Сагынбайдын тили абдан бай десек болот да. Сонайым Каратаева баш болгон бир 3 тилчи манас эпосундагы сөздөр деген китеп чыгарышты да. Ошондо
Сағымбайда өздөштүрүлгөн сөздөрдүн саны 1125. Арабча, иранизмдер, монголизмдер, орус тилинен кирген башка сөздөр болуп отур ошондой. Ошол учурда Саякбай менен Жүсүп Мамайдын манасында ушунун тең эле. 500 тегереген. Ушунун өзү эле баягы Сагынбайдын тили абдан бай экендигин көрсөттү. Биз эми бул жерде бир эле лексикасын айтып атабыз. Мындан тышкары морфологиясында, синтаксисинде толгон токой сонун нерселер бар. Мисалы үчүн барыңар, алыңар деп биздин адабий тилдегиден башкача формалар кездешет да, мындайлар абдан көп. Жолубуз ошол учурда боростой кийим кийинип, ботодой бери ийилип деген заттар бар. Боростой деген, простой деген орустун сөзү. Бирок ошону жупуну карапайым дегендей маанидә колдонот. Же болбосо чиштай деп колдонуп атат. Бул орусчадагы чистый деген эле сөздөн кыргызча кирип, анан өзүбүздүн төл сөз болуп калган да. Мен жана кечиресиз. Немени эстеп кеттим да, жана чубак жөнүндө. Көк рапыс тон кийген, көк арасында ат минген десе, рапыс десе биле ушундай көрчүмүн да, көрсө жанагы кездеме экен да. Рапыс деген. Бул киши ошол көп манасчыларды угуп, алардан таалим алып, ошолордун сөз байлыгында өздөштүрүп алган болуш керек. Андан тышкары бул киши өзү динге ишенген киши болгон да, 5 вакыт намаз окуган. Анан ошол себептен баягы арабизмдер, иранизмдер абдан көп да бул кишиде. Мисалы Макен Малгун деген жалгыз көздүү. Ал Малгун деген арабчада Кудайдын каргышына калган деген сөз экен. Бирок ошону манаска кирип кеткен. Же болбосо Зулпукор. Зулпукор деле бул арабизм. Же болбосо Аккелте. Келте деген калта деп бүгүн түштүк диалектте колдонуп жүрөт, кыска деген. Кыска мылтык деген маани билдирет да. Ошол сыяктуу эле ак бараң булар. Ак бараңды түшүндүрүп берсеңиз. Бараң деген бул азыркы жалпысынан эле ушул эмелерди европалыктарды франк дешкен да, бараң. Биз иранизм катары кабыл алганбыз да. Анан баягы милтелүү мылтыктар чыкканда барам деп келген да бизге. Бул жанагы пистолдуу мылтыктар да. Ушулар келгенде бизге барам болуп келген. Анан дароо манаска кирип кеткен ошол бойдон. Ошондо манас пистолдуу мылтык аттап. Мындай нерселер айдалардан көп. Мисалы үчүн мындай айтса кой чагыр, чындап атса жан берек деген жерлер да бар. Анткени ушунун өзү эле баягы манас бул жазылып калган текст эмес, ооздон оозго атадан балага өткөн өнөр катары тилде эмне барса ошонун бардыгын өзүнө сиңире берген да. Ушул жагынан бизге манас абдан баалуу. Тилде эмнелер болгон, кандай болгон, мунун баары биздин манаста сакталып. Ушулордун бардыгы кандай болуп өзекти түрдө өтүп келатканы абдан кызык да. Мисалы, бул Гүлдөн Үмөт деген бала чыкпадыбы? Ошол бала жаш кезинен баарыбыз көрүп жүрдүк, манас айтты. Китеп окуй элек кезинде баштады. Ошону жаздырып алып видеого. Ал бала кантип айтып атат? Кимден үйрөндү? Ким үйрөтүп атат? Же өзү эле айтып атабы? Ушуну биз изилдеп кала алган жокпуз да. Же болбосо азыр айтып аткан манасчыларды деле видеого тартып алып, азыр эми техника Кудайга шүгүр. Анан баягы варианттар менен салыштырып изилдесе абдан кызыктуу болмок да. Кайдан чындап эле баягы
космостон келип атабы же жаттап алып атабы ошол жагын изилдегенге абдан кызык болмок. Анан мисалы үчүн бизге кийин келген сөздөрдө деле ай киши которуп коет, анан азыр кээде котомодо алынып колдонулуп кетип атат, ошондо жана герик, ака деген сөздөр ошол канчалык туура? Бул сөздөрдү албетте Сагынбай өзү чыгарган эмес. Жана жогоруда айтпадык, бул киши билимдүү киши болгон. Айрым маалыматтарга караганда арабча китептерди окуган. Молдолордон уккан. Бизге арабизмдер менен иранизмдер кантип келчү? Биринчиден ошол сабаттуу адамдардын тили менен келди да. Экинчиден баягы озеки кошуна элдер аркылуу келди. Анан ошондой болгондон кийин бул киши баягы эл аралап көп жүргөндүктөн баарын уккан, билген. Анан баягы айтып айтканда өзүнөн өзү куюлуп текстке кирип кете берген да мунун баары. Бул жагынан Сагынбай Орозбаковдун манасы биз үчүн баа жеткис булак десек болот да. Мисалы үчүн 100 жыл мурун кыргыздар кандай сүйлөшкөн? Турат. Кааласаң лексика жагын, кааласаң морфология, кааласаң синтаксисин чагып изилдей бер. Анан ошондой чыгат. 100 жылдын ичинде биздин тил канчалык өзгөрдү? Кандай жасалма конструкциялар кирип кетти? Баягы мына мисалы үчүн Медин Албаевдин бир бар, бир маалда дейт, мындай сунуш киргиздин болчу түн ортосу кайталык. Сунуш киргизүү деген бул орус тилинен келген. Нести предложение. Ошол поэзияга кирип кетет. Бул эми азыр алып карасаң, ишкагаздардын тили болуп атпайбы? А бирок тиги поэзияга ошону эле кирип кетти. Мындай нерселер абдан көп. Ошондуктан ушул жагынан алып караганда Сагынбай Орозбаковдун манасы абдан биз үчүн баалуу. Бул кишинин морфологиясын алып эле карап көрсөңөр, жана эмелерин окумуштуу нерселер бар мында. Бирок тилекке каршы биз баягы адабий тил деп бир эмеге салып алганбыз. Адабий тил деле өнүгөт, өсөт, өзгөрөт. Анткени состюр деп айтып атпайбызбы? Тил менен кеп деген түшүнүк бар да. Тил бул сөздүк, анан грамматика. Ошол эрежелердин негизинде тиги сөздөр колдонулушу бул кеп, практика. Анан экөө бири-бири тынымсыз байытып турат, айланычы. Тилде жаңы пайда болгон нерселер бекте. Тилге келет дагы, тилден кайра жеп кете берет. Ескиргендер акырын чыга берет, жаңылары кире берет. Ошол себептен биздин жаңы кийинки кыргыз адабий тилинде деле албетте өзгөрүүлөр болуш керек. Анан сөзсүз эле адабий тилде баягы катып калган нерсе эмес да. Бул сөзсүз өнүгүп, өсүп тура турган нерсе. Анан жок бул адабий тилде бул жок деп эле бүт баарын жерге бериштин кереги жок. Эми адабий тилдин байышынын негизги булагы бул диалектилер. Тилде жаңы түшүнүк пайда болоору менен биз сөзсүз биринчи кезекте диалектилерди карап көрүшүбүз керек. Эгер өзүбүздө бар болсо, биринчи ошону алышыбыз керек. Анан типтеш тилдерден карашыбыз керек. Өзбек, казак, түрк, башка тилдерден. Балким аларда сонун варианттары бар. Ошону алышыбыз керек. Мына мисалы үчүн биз азыр граждан деген сөздү 90-жылдары эки сөз менен берип жүрдүк. Атуу, жаран. Атуу деген атабуулуу деген сөздүн кыскарган формасын билебиз. Жаран бул ирониясы. Жолдош, анан Кудайдын пендеси дегендер.
дегендей бир маанилери бар сөз болчу. Ошону жаран деп колдонуп калдык да. Кийинен атуул деген сөз кыздарга болбойт экен деп жаранга өтүп кеттик. Ошол эле учурда мисалы үчүн азыркы түрк тилин карап көрсөк, ватандаш деген деп айтылат да. Ватан бул мекен. Казактар отан дейт. Даш дегени жердеш дегенде келе мүчө. Эми ушул сөздөн бардык түрк тилдери үчүн жакшы бир термин чыгарсак болмок да. Журтташ десек эмне үчүн болбосун? Анткени граждан деген гражданин болот да. Citizen дегенде city дегенде шаардан. Бир шаардык. А биз журтташ деп алсак, сон, мисалы үчүн кыргыз журтташ, казак журтташ. Казактар азамат деп жүрөт. Өзбектер бухара деп жүрүшөт, бухара. Журтташ десек бардыгыбызга жарай бермек, сонун сөз болмок. Мындай нерселер абдан көп. Биз тиктештилерден дагы көп нерселерди алышыбыз керек да. Бизде бүгүн биздики эмес деп унутулуп калган сөздөр. Учурунда ал деле кыргыздын сөздөрү болгон. Мисалы үчүн мен өзүм үчүн жана ормон деген сөз, учурунда кыргызда деле токой дегенди билдирген кыргыз түшүнгөн эле сөз болчу экен. Ооба, биз аны түшүнбөй калдык да. Ооба. Ошондуктан бүгүнкү адабий тилде белгисиз болуп калса да анын баарын жокко чыгара берген туура эмес го негизи. Албетте, eskirген сөздөр кайра тилге киришишибиз мүмкүн. Мисалы 90 жылдардан кийин бизге канчалаган мисалы үчүн Медакин сөздүгүндө eskirген деп белгиленген сөздөрдүн бардыгы болбосо да көпчүлүгү кайра тилде колдонулуп калды. Жанагы нанүштө деген бар экен. Биз карап отурдук. Ошо таңкы тамак дейт да, жеңил тамак. Биз жана завтракты которо албай кыйналып атабыз. Неге нанүштө деп кайра колдонсок болду? Албетте болот. Бирок нанүштө бул биринчиден иронизм, экинчиден бул таңкы тамак эмес. Бул 10-11 тамак да. Илгери эртең менен барып күн чыккыча ишти баштап ийишкенде. Анан 10-11 барганда курсак ачат. Анан ошондо отура калып жей турган тамагын нанүштө дешкен. Бизде бул боюнча сөздөрдү чыгарсак болот. Мисалы үчүн түшкүнүк деген сөз бар. Же түштүк деп да айтылат. Түштүгүнө тай союп деп. Эмне үчүн кечкилик деп айтсак болбосун? Же болбосо таңкылык деп айтсак болбосун? Кыска, түшүнүктүү. Биз болсо эртең мененки тамак деп 3 сөз менен айтып атпайбыз. Адабий тилде ошондой, бирок аны колдонгон кыргыз жок. Завтрак, обед деп дагы киши кыскасына качырат да. Аз сүйлөп, көп ойду билдиргиси келет. Бардык тилдерде ошондой. Биз ошон үчүн ошол жагына качырып кетип атабыз да. Жанагы неме дейт да, тиги Ыбырай Абдрахманов жазып калган эскерүүлөрдө, ошо салма эскерүүдө бул өкмөт деле мен өзүм билбеген көп элди коштуруп ийди эпоска депчи. Ошо мисалы үчүн көп айтылып калып жүрбөйбү, тиги Саякбай тиги коммунист Манасты коммунист кылып таштаганан эптеп кутулган деп. Ошол Салмайдын деле манасына ошол мурун айтылбаган, билинбеген жаңы сөздөрдү, идеяларды кошуу аракети болгонбу? Менимче бул жагдан Сагынбай Орозбаковго кысым азыраак болду. Анын бир ылдык көргөн жери ошол Ташкентке Ыбырай Абдрахманов экөө барып Манас айттырып көргөндө, ал кезде Кашым Тынатжанов деген жаш жигит да. Ал баягы кыргыз тилинин ээликтилерин деле билген эмес ал учурда. Анан ошол себептен сиз Манасты сакчы айтат экенсиз деп айтыптыр да. Өзбек, сиздин
манасыңыз өзбекче болуп калат. Кыргызча айтпайсызбы деппир. Анан ансаз келгенсип тиги дагы бирөөлөр айтыптыр, сен эптеп бир нерсе болуп кете электе манасыңды бүтүрбөйсүңбү Арабай. арабай. Анан ошол сөз аябай катуу тийиптир да. Анткени бул киши кыргыздын оң солун бирдей кытырып баарын билген да. Арка кыргыздары кандай сүйлөйт, анжан кыргыздары кандай сүйлөйт. Ошолордун баардыгын ал өзбекче эмес, башкача эмес, кыргызча деп билген да. Ошол себептен айта берген. Анан ушул сөзүнөн кийин дейт, ошол Ыбырай Абдрахмановдун эскерүүсүндө көп көңүлү келбей калды дейт да. Башка айткан нерсе калды. Анан жалдырап жүрүп айтып берем. Экинчиден, ал убакта эме жалаң кол менен жазылгандыктан, анан бир киши жазгандыктан токтоңуз үлгүрбөй тандап атып, баягы эргүүдөн жан. Анан ошонун айынан булар эми бир киргенде ошол бойдон айтып көнгөн да, эргип өзүн өзү унутуп. Сары майдан башканы жебей үнүтүн айткан кишилер бир токтотот, эки токтотот, 3 токтоткондо анан кыжыры келет да. Анан ошол себептен кичине нерв жактан да ооруп калган дейт да. Ушул Бизлеп болуп кетти. Анан экинчиден бул киши ошол убакта ошончолук талап кылганга жараша колдоо болгон эмес да. Бала чакасы болгон бул кишинин, 2 аялы болгон, багыш керек да. Манас айтып отуруп алса эле эч ким карабаса өзү багыш керек да. Илгери киши эл кыдырып, жер кыдырып баягы айткан акысына алган мал менен багып келген. Кийин манас жаздырганда такай отуруп айтыш керек да. Ошол себептен дагы кыжалат болгон да. Бирок мынтип айтсын, тигинтип айтсын деп саякпай дуушар болгон кысымга бул киши менимче, мен албетте фольклорист эмесмин, изилдеген киши эмесмин, бирок менин жеке оюм бул кишиге анчалык кысым болгон эмес. Ыбырай Абдрахманов анын айткандарын баарын эле кагазга түшүрүп жүрүп турат. Мисалы үчүн жана Италы деген элди кошот. Ал ошол мисалы үчүн жанагы аженде биз бүгүн билбей калган көп эл бар да. Ошолорду кишилер кандай кылып кайдан алып өздөштүрүшкөн? Мисалы үчүн азыр элдин көбү аны жанагы сиз айткандай космостон алынган бир текст катары эле көрүшөт да. Ушуга кичине чечим келтирсеңиз. Мен эми албетте фольклорист эмесмин, бирок жанагындай мифологиялык түшүнүктөр мурунку манасчылардан уккан киши. Андан тышкары мындай мифологиялык түшүнүктөр кыргыздын жомокторунда абдан көп. Бир эле түрк элдеринин мифтик мифологиялык түшүнүктөр эмес, башка кошуна жашаган, мисалы үчүн Индо-Европалык элдердин эмелеринде бизде абдан көп. Мисалы үчүн жана Италы деген аялдары адам сыяктуу, эркектери ит баштуу өлкө болот экен, аты Италылар деп айтылат экен деген нерсе бул кыргыздын жомокторунда бар. Негизи бул Индия жактан келген деп айтылат да. Биз илгертен бери алар менен карым катышта болгонбуз да. Мына биз бүгүн Чытырман Токойду Джунгли деп айтып атабыз, бул бизге орустардан келген. Орустар кайдан алган? Англиялыктардан алган. Англиялыктар Индиядан алган. Англисчеде бул сөз өзүң билесиң, жангел деп эле айтылат, жангыл деп эле. Бирок орустар баягы жазылышы боюнча алып калгандыктан Джунгли деп транскрипция менен алып алышкан да, жазылышынча, айтылышынча эмес. Юдакинин сөзүндө турат, жангел Чытырман Токой. Пулуң болсо жангелде шорпо деген макалы менен берилген.
Bu India'dan bizge düz geliyor. Uygurlar arkalı, Tacikler arkalı, başkaları arkalı geliyorken de. Sonra çırt деген söz misalga. Bu Bengal dilinden gelgen eken. Bizge Uygurlar arkalı gelgen deyip. Şunda söz sita. Bu da şunda çıktı. Borçlar ötkön. Чын. Yol olsa Bakşı da atandı. Bakşı Indiyalıklardan Kıtaylar gördük, Kıtaylıklardan biz geldik. Çin'de bölümünde sözlerinden sayakat okumuş. Sağ için Halem degen sözü biz Araplardan algamızda atandı. Açındığında bu Greklerden gelgen. Kalamos degen, kamış degen bildirir. İran dillerini ötüp, onlardan Araplar ötüp, Araplardan biz geldik. Yolsa pul. Akça degen maninde. Pul degen Greklerinde kulun degen söyledi. Sebebi Greklerden aksasında bir betinde imparatorun padişahın sureti, ikinci betinde attın sureti var eken. Ondan Grekler pul dep baytış ekende özlerine kulun dep. Ondan al İranlıklar ötüp, İranlıklar arkalı biz geldik. Üçlükte pul dep aytılan, günlükte bul dep aytılan. Ondan anın elle çektirip kalmayla bul dep жалпы эле акчага келген нерселерди анын ичинде кыздын себин билдирип калган да баягы акчага келген. Бул жайды деген этнографизм бар. Бул жайды кетип аткан кыздын себин көрсөттү. Элге жарыялап. Жана булаңды булап алдымбы деген деле ошого байланыштуу. Же ал жүбекке. Жүбек деле булап акчанын немеси болчу да бир кезде эки варианты. Бул дагы карап көрүш керек. Балким башкача түшүнүп мындай сөздөр абдан көп. Жана төбөт дегенде Тибеткен да. Дөбөт дейт деп бизде жана ошо Тибеттин жана азыркы мастиф деп көрсөтөт го чоң. Ошол дөбөт деле ошо Тибеттен келгенби? Аны карап көрүш керек балким. Төбөт батыр деп ошо мындай сүрөттөп келгенде ошо Ванс энциклопедиясында айтылды, ошо Тибет менен кыргыздардын бир учурда карым катнаштары болгон дейт. Императорлордун кат жазышында эле жүрөт го ошо кыргыздар менен Тибеттин немелери императорлору кат алышып турган учур болгон экен да. Анан ошол аркылуу эле ошол кийин Төбөт батыр деп сагынбайда бар дейт да. Анан Төбөт деген сөз ошо Тибет деген сөздү эле билдирет деп. Ооба, төбөт, түбөт деп кездешет экен. Албетте андай карым катыштар, байланыштар болгон. Мисалы биздин топоздор деле ошо Тибеттен келгенин айтышпайбы.